Кадамжай районунун Масалиев айыл өкмөтүндө мөмө жемиштердин бардык түрүн өстүрсө болот. Бирок багбандар алма, шабдалы жана гилас өндүрүүгө басым жазышат. Анткени бул мөмөлөр базарда өтүмдүү. Деген менен убагында сатып жибербесе чыгым тартып калышы мүмкүн. Андыктан арзан болсо да күздө сатып түгөтүшөт. Элде көп, энди мөмө жемиш бардык сортту, бардык туру бар. Храненияге местасы жок деген себепле арзан баада тез сатылган. Энди айыл тургундары шетке сактап, Hozir masalan noyabr, dekabr ayında emas, endi fevral, martgacha saqlab satsa, 2 barobar tushum ko'p bo'ladi. Endi qimmatroq sotadi. Shunga yaxshi bo'ldi. Ayilimizda mana shu keng, katta, cho'ng muzlash qurilgani bu ayil turg'unlari bardigi quvonchda hozir. Эми багбандар мөмө жемишти суроо-талап болгонго чейин сактаганга шарт түзүлдү. Айылга Евразия экономикалык биримдигинин талаптарына жооп берген заманбап логистикалык борбор курулган. Мында 500 тоннага чейин айыл чарба азыктарын сактаса болот. Almanı elдің bağıdan terip gelip 8 saatin içinde biz bunu halalenke koyuşumuz gerek. Допустим, ayaktaki temperatürü 6 geldi. Biz şunu 6 günüge düşürüp, 2 gradusga düşkenden keyin şunu men saktap koyuyoruz. Ve özü avtomatik saktalat. Alma 2 gradusda saktalat. Şaptalı 3 gradusda. Gilas 7 gradusda. Hem bizde logistik var yoktu. Nimesi men şu texnologiya boyunca saktalat bular. Логистикалык борбордо мөмө жемиштерди 4 айлык мөөнөткө чейин сактоого болот. Мөмө жемиштерге январь-февраль айларында суроо талап жогору болгондуктан жергиликтүү базарларда да баасы көтөрүлөт. 1 айлык мөөнөткө коюшат, 3 айлык мөөнөткө коюшат, шуга карап договор кылынат. 1 кило масалан мисалы алмага 1 сом үстүгө коюлат да, мисалы сакта 30 тонна 100 тонна сактап берсе, фирма 100 миң алса, буну 1 ай 2 ай сактап эртең февралда сатса, азыркы күнгө караганда 15-20-30 сом кымбатыраак дыйкандар сатат. Айыл өкмөттө өндүрүлгөн алманын эле көлөмү 20 миң тоннадан ашат. Мындан улам бул логистикалык борборда жетишсиз. Экспорттолуучу айыл чарба продукцияларына Евразия экономикалык биримдигинин талаптары күчөтүлгөнүнө байланыштуу. Бул сыяктуу кампалардын санын көбөйтүү зарылчылыгы жаралууда.